Чүй боорунун эли Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясына терең урмат көрсөтүү үчүн Береке айылындагы ипподромдо жыйналышты. Аскар Салымбеков миңдеген шайлоочуларга ыраазычылык билдирип, партиянын ири долбоорлоруна токтолду. Айтымда Кыргызстан агрардык өлкө болуп келген жана боло берет. 25 жыл мурда айыл чарбасы өлкөнүн ички дүң продукциясынын 70-80% түзүп келген. Андыктан партиянын экономикалык программасында каралгандай тиешелүү жумуш орундарды түзүү, инвестиция тартуу приоритеттүү максаттардан. Аскар Салымбековду ким гана билбейт республика боюнча. Булар бирден бир айылдын көйгөйүн, адамдардын көйгөйүн парламентке ушундай деңгээлге алып чыгат деген ойдомун. Бала бакчаларды ачты, стадиондорду курду, ушул партия шайлоо баштанганга чейин. Ушул биздин үмүтүбүз күчтүү бул партияга, ушул партия өтүп кетерин каалайт элекпиз. Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын тең төрагасы Аскар Салымбеков Ала Тоо Кенч долбооруна токтолду. Кыргызстан кен байлыктардын чордонунда жайгашкандыктан Кыргызстанга көз арткандар да жок эмес. Ала Тоо Кенч долбоору өлкөнүн тоо кен тармагын иретке келтирүү артыкчылыгына ээ болуп, экономикалык жактан дагы өнүгүүгө негиздемелер бар. Биздин партияда мындай таза адамдар, ишкер адамдар, эмгекчил адамдар, эмгек менен бирдеме иш жасаган, колунан келген адамдарды биз чогулттук. Кудай буйурса биз программабызды Кыргызстандын өндүрүшүн, Кыргызстандын экономикасын көтөрөлү деген адамдар чогулуп атабыз. Аскар Салымбеков аталган райондун Крупская айыл аймагындагы футболчулардын оюнуна катышты. Жаш футболчулар менен болгон жолугушууда Дордой ассоциациясынын көмөгү менен футбол академиясынын ачылганын маалымдады. Бул академияда тарбияланган балдар дүйнөлүк Манчестер Юнайтед, Барселона, Реал Мадрид сыяктуу ири клубтарга жолдомо алышмакчы. Чүй областы боюнча иш сапарынын алкагында Аскар Салымбеков Александровка, Садовая жана жакын жайгашкан айыл аймактарынын шайлоочулары менен жолугушту. Түз жанагы күйө турган маселелерди чечебиз деп айтылып атат. Ошон үчүн мен суранып атам Кыргызстан элинен. Бул партия ишениш керек, любой жагынан аткарат. Мен буга ишенем. Ушуга байланыштуу Бүтүн Кыргызстан эмгек парламентте жеңишке келе турган партиялардан деген пикирде Чүй өрөөнүнүн дыйкандары. Алар шайлоодо партияга ийгиликтерди каалап, бир добуштан колдой тургандыктарын ишенимдүү айтышты.